мемлекеттен келе жатам. Бул 14 жылдын ичинде мен ушул жеке проблемамды калыптандырдым. Гумандуу педагогиканын принциптеринин негизинде окуучулардын компетенттүүлүгү жана улуттук иденттүүлүгүн окутуунун жаңы технологиялар аркылуу калыптандыруу. Бул сиздер көрүп турган ушул алты түшүнүк менин педагогикалык ишмердүүлүгүмдүн өзөгүн түзөт десем болот. Биринчиси гумандуу педагогика ар бир баланын өзүнүн социалдык жактан, материалдык жактан аны айырмалабай ага адам катары, инсан катары, личность катары мамиле жасоо. Андан кийин функционалдык сабаттуулугу балага кыргыз тили жана адабият сабагында теориялык маалыматтарды гана бере бербестен, аны турмушта кантип пайдалана алат, кайсы жерде пайдалана алат, анын функционалдык сабаттуулугун калыптандыруу менин башкы маселелерим деп билем. Ошол эле учурда окуунун жаңы технологиялары учурдагы эң актуалдуу көйгөйлөрдүн бири десек болот. Мугалим сөз бул пункт менен достош керек. Андан кийинки негизги компетенттүүлүк, предметтик компетенттүүлүк, мамлекеттик билим берүү стандартындагы маалыматтык негизги компетенттүүлүктөр. Маалыматтык, коммуникациялык, өзүн өзү башкаруу, уюштуруу, көйгөйдү чече билүү. Ал предметтик компетенттүүлүктөрдөн болсо, тил сабактарында кептик, тилдик, социомаданий, адабият сабактарыбыздагы окурмандык, адабий баалуулук жана чыгармачылык компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу менин башкы максатым, алдыма койгон ишим. Ошол эле учурда балдардагы улуттук иденттүүлүктү калыптандыруу. Биз кыргыз болгонубуздан кийин ошол өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбыз, маданиятыбыз, тарыхыбызды балдардын канына, жан дүйнөсүнө сиңдирүү башкы маселелердин бири. Жетишкен ийгиликтерибиз өтө эле көп эмес. Айтып өтсөк, Сапат билим берүү мекемесинин кыргыз тили, мамлекеттик тил кафедрасы жана мугалимдер арасында предметтик сынакта 1-чи орунду алганбыз 2018 жылы. Ошондой эле нагыз кыргыз тилчилердин арасында 2-чи орунду алдык өткөн жылы. Андан кийин Сапаттын мукту мугалими кароо сынагында 3-чү орунду алдык 2022 жылы. Бул жерге кошпой калыптырмын. Проза жанрында чыгармачылык иштер менен алектенемин. Эгембек Дырматов атындагы сыйлыктын лауреаты болгонмун проза жанры боюнча. Бош учурда ошол чыгармачылык менен алектенем. Так, бул мен жөнүндө кыскача. Эми мастер-классыбызга келсек, мастер-классыбыздын темасы геймификация. Бул терминди менимче көпчүлүгүңүздөр эле уккансыздар. Геймификация деген эмне деген? Так, бул албетте оюн, Оюн, гейм деген сөздөн келип чыккан, жашоо өз оюн. Анда аялдар, эркектер баары актерлор. Бул белгилүү кайсы инсандын сөзү эле? Дүйнөгө белгилүү классик Уильям Шекспирдин сөзү. Оюн деген бир аз өзгөртүп, бул театр деп айткан өзү негизи түзмөбүз. Бирок чындыгында алып карасак, биз баарыбыз жашоодо оюн, роль аткарат экенбиз. Мектепке келип мугалимдин, үйгө барып ата-эненин, курбунун, дагы башка. Эми геймификация дегени өзү бул оюн. Оюн деген нерсе бул аягы ачык айкын болбогон иш аракеттин ыраттуулугу. Кандай оюндардын түрлөрүн билесиздер? Оюндардын кандай түрлөрүн билесиздер? Ордо, улак тартыш. Оюн аттуунун бар. Ооба. Тыгылдуу оюндар, топ оюндар, Улуттук оюндар. Спорттук оюндар жана башкалар. Ооба, сиздер айткандай эле мына бул жерде оюндун түрлөрү аябай эле көп. Эми буга термин катары кандай аныктык киргизебиз көрөбүз. Геймификация термини биринчи жолу 2002 жылы америкалык программист жана ойлоп табуучу Ник Пейгин тарабынан колдонулуптур. Геймификация деген нерсе бул оюн элементтерин жана оюн динамикасын, механизмдерин оюн болбогон жерде, оюн эмес контексттерде интеграциялоо аркылуу пайдалануу, максатка жетүү деген түшүнүк экен. Ал бүгүнкү күндө бардык тармакта, бизнесте, күнүмдүк турмушта, билим берүүдө жана башка жерлерде колдонулуп келе жатат. Так, мисалга ала турган болсок, дүйнөдөгү ири дүйнөлүк брендтер, Microsoft, Nike, Volkswagen, Disney ошол оюн элементтерин колдонуу менен кардарларын көбөйтөт экен, продукциясын сатат экен, ийгиликке жетет экен. Жөнөкөй эле мисал алып көрөйүн. Биз өткөн жылы ушул KPI деген система менен оюн аркылуу коллективдеги ишти жандандыруу деген система кирди. Биз кадимки эле күнүмдүк турмуштагы баягы ишибизди аткара беребиз, бирок бизге ар бир кылган ишибиз үчүн завучтар очко берип турчу. Мен бүгүн класс саат өттүм, мен бүгүн убагында келдим, кечикпедим. Анан мен күндө бал топтой берем. Анан белгилүү бир убакыт болгондо завучтар жарыялайт, бул эже сонун иштеди, бул эже мындай иштеди.
oyun arkылуу коллективге, баягы мугалимдерге мотивация берүү, дагы да жандандыруу деген нерсе. Теманын актуалдуулугу, эми билим берүүгө келели, геймификациялык билим берүүдө кантип колдонобуз жана эмне үчүн колдонобуз? Биринчиден тапшырма аткаруу. Окуучу бир конкреттүү бир тапшырманы аткарып жатып, оюн аркылуу аткарып жатып, бир жаңы нерсени үйрөнөт экен. Ошол теманы түшүнүп жатканда мотивациясы аягына чейин солгундабай, оюн менен кызыгып теманы таап алат экен. Таймаш жана рейтинг, окуучулар топко бөлүп атабыз, жүк менен иштетип атабыз. Ошол учурда балдар өздөрүнүн рейтингин кимден күчтүү, кимден алсыз экендигин билет экен. Кызматташтык учурдагы эң негизги көйгөйлөрдүн бири бул социалдык коммуникациянын өнүктүрүү болуп атат. Ошол учурда бири-бири менен иштешүүгө аргасыз болуп, команданы алга сүрүш керек. Андан кийин эмоция. Оюн өз эмоция менен коштолот, Ал эми билим берүүдө ушундай нерсе бар экен. Эмоция менен кабыл алынган маалымат узак мөөнөттүү эс тутумга калат экен. Коопсуздук. Оюн ойноо менен балдар өзүн эркин сезет экен. Мисалы үчүн, жанагы креативдүү деңгээлдеги бала деле класстагы идеалдуу тынчтыктан улам өзүнүн ойлорун кенен айта албай калат экен. Репродуктивдүү деңгээлдеги бала мындай учурда таптакыр өзүн жоготпойт. Ушул учурда жана репродуктивдүү деңгээлдеги бала ойноп жатып эле, достору менен активдешип иштеп жатып эле өзүн коопсуз, эркин, кенен сезип калат экен. Андан кийинкиси эң актуалдуу көйгөйлөрүбүздүн бири азыркы күндөгү гаджетти туура пайдалануу. Оюндун түрү аябай көп. Ошол телефон аркылуу, гаджеттер аркылуу ойнолгон оюндар менен балдарга билим берсек болот экен. Акыркысы кайтарым байланыш. Окуучу жасап жаткан иши үчүн ойноп жатканда аягын көргүсү келет да, мен кандай жыйынтыкка жетким келет деп дагы аракет кылат өзү. Тынымсыз аракет кылат. Актуалдуулугу мына ушунда. Андан кийинкиси оюндун формаларын толтура. Конкурс түрүндө ролдук оюндар, кейс тапшырмалар, онлайн платформалар жана эжелер айтып өткөн платформалардын бүт баардыгы ушул геймификация оюн технологиясына кирип калат экен. Так, азыр мен бирок эң негизгиси ошол ойнотуп жатканда балдарды так маанилүү эрежелер болуш керек экен. Балдар аны баарын сакташ керек экен. Мен үчүн азыр 2 фокус группа керек. 2-2ден чыгып берсеңиздер. Oyunumuzun erejesi monday. Telefon koldonumu. Ben aytқан учурда гана колдонду телефонду. Шеригин куп коюлуу, шеригин көзүнө карап иштөө, командада активдүү иштөө. Так, Мери эже сиз чын эреже менен болуңуз, Сиздер. Жакшы. Так, мындай кылабыз. Өзүңүздөрдүн колуңуздар ап коесуздар. Андан кийин упай бересиздер. Ар бир тапшырманы аткарганыңыздар үчүн бирден упай бересиздер. Бул баракты биз балдарга карап беребиз. Биринчи оюн ортодогу баракты ким биринчи алат? Айнек жап коюп иштейбиз. Жок, азыр айтам. Муну ратып. Так, мен азыр мындай кылам. Сиздер бир команда, сиздер бир команда. Жакыныраак келиңиз. Мен азыр айтам. 1, 2, 3. Токтоңуз. 1, 2, 3 синоним. Десем сиздер синонимди алышыңыздар керек. Ошон үчүн жок, байтыңыздар. Сөздөрдү жакшы түшүнүп алыңыздар. Кайсы синоним, кайсы антоним экен, Мына ошону карайбыз. Баштадык. Сиздерден ойлойсуздар. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Антоним. Жакшы, кийингиси. 1, 2, 3 синоним. Албады, жакшы. Ооба, бул командалыктуу. Бул оюндун максаты бизде мамлекеттик тилде сөздүк жумуштар менен иштөө дегенде ошону пайдалансак болот. 2 катар тилге алып балдарды иштесек болот. Андан кийинки оюнубуз бул гаджеттер дейт, ошол саналык технологиялары бул гаджеттерсиз болбойт. Ошон үчүн биз